Жаңы баш мыйзамга ылайык Кыргызстанда өкмөттүн ордуна министрлер кабинети ишке кирди. Алар 6-майда алгачкы кеңешмеге чогулушту. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана мүчөлөрүн президент өзү аныктап, өзү дайындайт. Өкмөттүн түзүмүндө жана кадрдык курамында олуттуу өзгөрүү болгон жок. 2 министрлик, 1 комитет, 3 агенттик, 1 кызмат жаңы түзүлдү. Министрлер кабинети өзүнө министрликтерди жана мамлекеттик комитеттерди камтыйт. Ал президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн чегинде иштейт. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп премьер-министр болуп иштеп келген Улукбек Марипов дайындалды. Министрлер түздөн түз министрлер кабинетинин төрагасына баш ийишет. Аткаруу бийлигинин курамы төмөнкүдөй. Министрлер кабинетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министрлиги, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министрлиги, коргоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги, юстиция министрлиги, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, энергетика жана өнөр жай министрлиги, айыл, токой жана суу чарба министрлиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет.